паркуются совершенно неправильно, да. Унаалар көчөлөргө таптакыр туура менен туруп алышат. Жолдун сызыгынан өтүп кетип, жол кыймылдын кыйындатат. Бишкектеги унаа токтоочу жайлардын маселеси көп жылдардан бери көтөрүлүп келет. Жыл сайын унаалардын санынын өскөнүн эске алганда көйгөй курчуп жатат. Шаар бийлигинин айтымында бул көйгөйдү чечүүнүн бир гана жолу бар. Ал көп баскычтуу унаа токтоочу жайларды куруу болуп саналат. Анын алгачкысы Айчүрөк Дүрдүйнө дүкөнүнүн жанында курулат. Бишкек глав архитектура подготовила. Бишкек шаардык башкы архитектура мекемеси көп баскычтуу унаа токтоочу жайларды куруунун долбоорун иштеп чыкты. Ал үчүн атайын орундар бөлүп берилди. Өзгөчө шаардын жык жайгашкан жерлеринде орнотулат. Өзгөчө Москва менен Кулиев көчөлөрүнө көп баскычтуу унаа токтоочу жайлар курч зарыл болуп турат. Жалпысынан шаар боюнча көп баскычтуу 18 унаа токтоочу жай ачылат. А бирок анын саны жана аткаруу мөөнөтү так билине элек. Шаар бийлиги бул долбоорду аткаруу милдетин менчик инвесторлорго өткөрүп берүүнү көздөп жатат. Алар курулуштун баарын жүргүзүп, анын үстүнө жерди ижарага алган үчүн салык төлөшмөкчү. Ордуна мэрия айдоочулардан унаасын токтоткон үчүн акы алууга уруксат берет. Чиновниктердин айтымында бул акы 20 сомдон ашпашы керек. Анткени андан жогору бааны төлөөгө шаар тургундарынын чамасы келбейт. Аталган долбоор ишке ашкан күндө ал өзүн 10 жыл ичинде гана акташы мүмкүн. Кала бийлигинин мындай демилгесин айдоочулар кубатташууда. Азыркы түзүлгөн кырдаалдан тажап түшкөн. Азыркы абалдан башың айланат. Унаалар абдан көп. Көчөнүн жээгине токтотуу мүмкүн эмес. Көп баскычтуу токтоочу жай болсо, жол кыймылы жеңилдеп калмак. Көп баскычтуу системаны киргизиш керек. Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө мындай бар. Жолдон тыгын дагы азаймак. Айрым көчөлөрдө бийлик унаалардын санын азайтып, токтоочу жайларга уруксат берсе, башкаларында тескерисинче буга тыюу салынган. Атап айтканда Киев көчөсүндө Абдрахманов менен Шопоковго чейинки аралыгында туташ сызык пайда болуп, жээгинде унааларды токтотууга болбойт. Өз кезегинде МАИ кызматы мындай сызыкка уруксат берилбегендигин айтат. Ал эми тартип сакчылар абалдан пайдаланып, жол эрежесин бузгандарга айыппул салып келет. Асель Акматалиева, Кристина Басевская, Рамазан Сушанло, Вести, Бишкек.